Сен таза болсоң, мен таза болсом, коомдагы таза болот деген сөздү ар бир кыргыз жакшы билет. Анан дагы иштеген адам акыры жамандык көрбөйт. Иштен качкан адам ийдирексиз адам. Намыстуу болсоң, жеңишиң арбын болот. Бай жашоого болот, бирок өрнөктүү жашоо кыйын. Мына ушундай накыл сөздөр Исхак Разаковго таандык. Бул кишинин бизге 30дай насааты жетип. Шаршембек Абдылдаев Алатоого берди да. Анан мен отуруп бул кишинин насааттарын 100гө чыгарууну аракетин кылдым. Албетте муну мен мындай алган жокмун башка жактан. Киши жөнүндөгү чыгармаларды окуп отуруп, бул кишинин сүйлөгөн сөздөрүнөн, немелеринен ушундай бир эмете отуруп, насаатты 100гө чыгардым. Бул насаат мен ойлойм келечек буунубуз үчүн өтө жакшы тарбиялык таасири чоң эме болот деген ишеним бар да менде. Эмне кылып атасыңар? Ассаламу алейкум ажаба. Алейкум ассалам. Сиз байкабай турасызбы? Биз шаар куруп жатабыз. Мына бул коргону, бул дарбазасы. Исхак Разаков 1931-жылы Ташкенттеги педагогикалык техникумду бүтүргөн. Студент кезинде комсомолдук иш-чараларга актив катышып, окуу жайда мугалим болуп иштеген. 1936-жылы Москвадагы мамлекеттик пландоо институтун бүтүрүп, Разаков кыргыз элинин ооздеки чыгармасы Манас эпосу деп эсептеп, аны жазуу чогултуу толуктап жаздырып алуунун демилгечиси жана уюштуруучусу болгон. Исхак Разаковду кантип айтсак дагы жеткире албайм да мен бул кишинин ушу кыргыз эли үчүн кылган кызматтарын. Бүгүн сизге жаздымыр сүйүп көнүм, бир жолуккан инсанды ийиткениң. Алигиче айтышат жомоктошуп, айланаңа эл муштумдай бириккенин. Өрнөк сөзүн устаздын муюп уктуң, өзбек, тажик, орустан оомат күттүң. Андрей Абдыказы Кадыркулдар алар дагы ул эле ата журтту. Дубан жарып, дулдул жүрүш үн менен, дубалга мык каккандай так сүйлөдүң. Бүткүл элдик иш мүдөнү ийледиң, ийкем калыс ыкмасында бийледиң. Тубаса күч тулку бойго жыйнадың, туюп терең капиталдын сырларын. Оодардың да Антон Чехов жазмасын, окуп Пушкин Эсениндин ырларын. Ар вакта көрүнүп көсөндүгүң, алып чыктың алдыга өсөр күнүң. Ош фрунзе жол салып магистрал, чүйгө канал рызкы төшөптүрдүң. Ачып басма, академия, университет, албай демиң түн уйкусуз күжүлдөп, өз мезгилим элебесе мейличе өнүбөсөр урпактарым үчүн деп. Заңына түк муйбастан замандын, зарылдыка жетип илгир кадамың. Тоотбостон Москва кара шамалын, толгон токой жакшылыкты жазадың. Ариетке бүт өмүрдү сүрөпсиз, аруулуктун асманысыз түрөөсүз. Аздектейбиз, заттайбыз сүйөбүз, адамдыгың ак жашаган күнөөсүз деп. Абдулла Доров Исхак Разаков туурасында дайын китеп жазган. Ал китебинде Разаков өтө тырышчаак, дайым изденген, чымырканып иштеген, чарчап чалкпаган эмгекчил адам болоорун жазган. Ал инабаттуу өмүр сүрөм десең, иштен тажаба, иштей бил. Иш сенин зарылдыгың болгондо гана турмуштун өтөсүнө чыга жашайсың деп айткан насаатын киргизген. Ошондой эле Разаков эне тилинен тышкары өзбек, тажик, фарс, орус, араб тилдерин мыкты өздөштүрүп, Чехов, Крупская, Лев Толстойдун чыгармаларын өзбек тилине которуп, өзбек тилиндеги чыгармаларды орус тилине которгон. Ушул Толкен институтун өтүп, ошондон бул киши Кыргызстанды башкаруунун эмесиге чейин жетти. Мен бул кишини Кыргыз Республикасынын архитектору дейм да. Бул киши дагы адабиятка өтө берилген адам болгон. Мезгилинде өзбек туугандарыбызга капиталды которуп берген. Өзбек туугандарыбызга Антон Чеховдун аңгемелерин которуп берген. Саясий жетекчи болбогондо, мамлекеттик жетекчи болбогондо бул киши чоң жазуучу болушу мүмкүн эди. Окумуштуу болушу мүмкүн эди. Акын жана жазуучу маданиятына эмгек сиңирген Ишмер Абдулла Доров көп жыл Исхак Разаков жөнүндө маалыматтарды казып, окуп чыгып, улуу көсөмдөн жазган иштери туурасында китеп жазып, бул китеп республикабызга кеңири тарап, коңшу өлкөлөргө чейин жеткен.